саламатсызбы, Рахат мырза? Мына бүгүн сиз жетектеген ушул балдардын эс алуу борбору Жирзин атындагы бир нече жылдан бери иштеп келет. Мына бүгүнкү күндө сиз жасаган бир топ алуулуктуу иштерди көрүп атабыз. Негизинен эле ушул балдардын эс алуучу борбору жөнүндө кыскача маалымат айтып берсеңиз. Бул өзүнүн Жирзинис 74-жылы ачылган экен, 1970. Ошондон бери Ички иштер министрлигинин балдар эс алуучу жайы болгон экен. Баягы Союз учурунда пионерский лагерь дегендей. Анан азыркы бүгүнкү күнгө чейин ушуну сактап келатабыз. Ушул Ички иштер министрлигинин ичинде балдар эс алып атат. Жана өзүбүздүн ветерандар, вдовалар, ошолор эс алат bizde. Биз сезондун башында 19-июндан баштап 6 поток, ошо менен 24-үндө жыйынтыктайбыз. Ошо 6 поток 13-үндө келип 24-үндө бүтөт. Биздин акыркы 5-потоктун фабрика звезд атындагы концертин баштайбыз. Эми сезон учурунда биз 2000ден тегерегинде балдарды кабыл алабыз. 300-350ге чейин ветерандардан кабыл алабыз. Жетим жесир, детский дом, интернаттардан 100ге жакын баланы бекер эс алдырабыз. Ошондой эле ушул бүт республика боюнча Жалал Абадтан, Таластан келип кетип эс алып кетип атышат. Андан тышкары жана ГАИде бизде юный инспектор деген болот жылда. Ошондон уткан балдардан мына быйыл 12 баланы да эс алдырып, бекер эс алдыргандардан ошолор кабыл атат, соцфонддордон келип атат. Чоңдордон бекер эс алдыргандан бир 20-30тан ушундай кемпир чалдарыбыз бар, ушундай болуп калгандар болот, эки жактан келгендер. Ошолорду эс алдырабыз. Жалпы жонунан бир жылдык эс алууга мамлекеттен канча каражат бөлүнөт? Мамлекеттен биздики каражаттын бөлүнгөн өзүнүн эмеси бар. Бизден өзүбүз мындай каржылайт десек туура болот. Бизден анткени мамлекет өзүбүзгө ошол бюджеттин эсебинен анча-мынча ошо питанияга акча берет. Биздин содержать эткенге 5-6 кишиге зарплатасын төлөп берет. Ошол жанагы электр энергиябызды ушундай жардам берет, көмөктөшүп. Андан тышкары ушу Ички иштер министрлигине мына бул ремонтторго ушу мамлекеттин бюджетинен көп эле жардамдар берип атат. Мына өзүңөр көрүп аткандай ушул аллеяларды быйыл курдук, спорт площадканы болсо, ушу спонсорский помощь кылып 2 миллион тегерегинде спонсорлор таап келип, инвесторлор өздөрү куруп берип, ушу балдарга жардам берген атат. Жана көрө кеткениңердей дагы ушундай жакшы ремонтторду кылганга ошолордун баарын андан тышкаркысын өзүбүз аракет кылып, эки жактан акча тыйын таап келип, бүт баарын постельный бельелордун тигиндей мындайын алмаштырганга аракет кылып атабыз. Жалаң эле мамлекетти карабастан биз коммерческий өтөйлү деп быйыл да ушул кышкыга ылайыктап бир 50-60 киши кабыл алсак деп атабыз. Ошонун акчасын негизинен биз эмки жайкы балдар эс алууга дагы кичинемде көбүрөөк өзгөртүүлөрдү киргизели деп атабыз. Жаңы. Сиз ушул кызматка келгенден бери ушул эс алуу борборунун ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Мен ушул жазында келип калдым, февраль-марттарда келип калдым. Мында келгенден кийин мына бул жерден кичине өйдө ылдый болуп асфальт эле, балдар база албай аттылар. 3,5 миң квадраттай бетон менен ушул жерди түздөп чыктык. Бул жерде жана 4-корпус деген ветерандарга андай жасалган, ошонун баарын ремонттордук. Основной биз идиш аяктардын баарын, кухнянын баарын жаңырттык. Бүт Турциядан лицензиясы менен, сертификаты менен кружкаларын, чыны тарелкаларын үйдө алып келип бердик. Постельный бельелордун баарын балдардыкын жаңыртып бердик. Класстарын жасап бердик.
футбольный площадкаларын өзгөртүп бердик. Балдарга шарт түшкөнгө аракет кылып атабыз основной. Мына көрүп атканыңыздай ушул жана бассейнди жакшылап ремонт жасап, ушул балдарды күнүнө карап, бизге данагы МВДдан бөлүнүп келген врачтар бар, күнүгө эртең менен текшерип, кечинде текшерип турат. Ошолорду атабыз. Пляжыбызды кичине кеңейтип, тазалап, даярдап атабыз. Ошондой өзгөртүүлөрдү кылып атабыз. Бул эл аралык эс алуу борбору деп айтылат экен. Бул кошуна өлкөлөрдөн келип эс алышабы же атайын аларга бир квота бөлүнөбү? Бул эмне үчүн андай болуп айтылат? Жок, бул ошондой болгонунун себеби биздин көл жээгинде ушу 6-7 эле ушу биздикине окшогон пионерский лагерь деп аталып жүргөндөй азыр улардан бар экен. Ошолордун биринчилерине кирип биз тендерлерге катышып атабыз. Ошонун ичинен биз азыр чоң тендерге катышып ОБСН тендерин утуп алдык. 17-жылга чейин чогуу бүт бар. Ошонун ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан ошо мамлекеттин представительдери келип катыштык. Бир 7-8-10 ушундай детский эмелер катышты. Ошонун ичинен биз биринчилерден болуп алып чыктык. Алардын бүт стандарттарына биздике жаткан болуп, ошонун ичинен ушу эки жактан келгендер эле ошондой атка кондуруп эле ушул эл аралыкка балдарга эс алганга деп, Кудай буйрса кышкыга спортсмен жаш балдарды, анан эмки жайкыга ушул спартакиадаларды эл аралык кылып өткөрсөкпү деген ойлорубуз бар да. Ошо жерде. Бул Керемет көл Кыргызстанда орношкон, Кыргызстандын ичинде. Жана бул жерде көбүнчө биздин Кыргызстандын келечек урпактары келип эс алат экен. Эгерде тарыхка кайрыла кетсек, ушул эс алуу борборунун атын Жержинс эмес, биздин өзүбүздүн бир улуттун өкүлдөрүнөн Чокморовдун атынанбы, же болбосо Турсуналиянын атынанбы, же болбосо биздин көрүнүктүү саясий ишмерлерибиздин атынан коюп, жана ошол киши жөнүндө биз келечек урпактарыбызга тарых катары окутуп үйрөтсөк болбойбу? Бунун атын которуу жөнүндө маселе жокпу? Эми мунун аты которуу жөнүндө ар ким ар кандай сөздөрдү айтып жүрөт. Которуш керек, мына өзүңүз айткандай урпактарга коюшубуз керек, мынчышыбыз керек, тиңдей кылышыбыз керек деп. Но биз мындайча ойлоп ушул бизден биринчи чыккан чекист эле Жержинс эле деп тетиги илгерки баягы тарыхты карап отурсак, ушул кишинин көп эмгеги бар эле, мындай эле, тиңдей эле деп биз тарыхчылар менен дагы, ветерандар менен да бирөө сүйлөшүп көрсөк, тиңдей мындай айтсак, кээ бирөө ушундай деп, но бирок азырынча бул жөнүндө маселебиз көтөрүлө элек. Өзүбүздүн ушундай ушу балдарга жардам берген, же ушундай өзүбүздүн деп. Анан бул Жержинс спортсмендер биздин балдарга үлгү боло турган, стимул боло турган чемпиондорубуз бар. Ошолордун атынан коюп туруп, анан кийин мүмкүн бара-бара бул жерде балдар атайын спорт эс алуу жайы кылыппы, ушундай кылып өзгөртүп бир биздин өзүбүздүн урпактарга жакшыраак пайдасын алып келе турган жагын ойлонуштурса болобу? Болот, ошондой ойлонуп көрсөк. Эми бирок баягы бул өзүбүздүн ички иштер министрлиги болгондон кийин биз биринчилерден болуп ошол кетип атат. Ички иштер министрлигинин атынан коюлуп аткандан кийин, ошого караштуу болуп аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ошо биздин арабыздан, ушу милициялардын арасынан чыган жигиттер чыккан, же аталары ушундай болгондордун ошолордун аттарына айырбаштайбызбы деп. Но азырынча бул жөнүндө маселени деле көтөрүп биз андай эмеге калтыра элекпиз да. Быйыл мына өзүңүз жогоруда айтып отурасыз, биз дагы көрүп чыктык. Бул жерде сиз бул кызматка келгенден бери абдан көп өзгөрүүлөр болуптур. Мисалы айтып өтсөк, бул площадканын, атайын футбольный площадканын салынышы, бул жанагы родоной суу чыгат экен, жылы суу, дары суу чыгат экен. Ошол сууга бассейндерин жасалышы, мына биз турган аллеянын жасалышы, жана көп бир топ жумуштар жасалыптыр да. Анан кийин негизи эле бүгүн мамлекетте мындай болуп атат. Бир жетекчи бир жерге барып көнүп, ошол жерди жасап, дагы келерки бир 5 жылга өзү бир жакшы пландар түзүп алса, ал кадрды башка жакка которуп жиберип, ал эми анын келечекке койгон максат иштери артта калып атат. Бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Кандай пландарыңыз бар эртең жасайм деген? Эми биздин ойго биз жана биринчи сурооңузга жооп берели. Кадр маселесин болсо биздикин ошол мындай деле көп бөлөк жердегидей мындай өзгөртүү жок. Мага деле бул жерге келген жаңылык эмес эле. Мен буга чейин ушу системада 20 жылдан бери иштеп келдим. Ушу буга чейин иштеген курулуш управленияда иштедим. Мен ошондо эле келип ушунун көп жерлерин оңдоп куруп жүргөнбүз. Эми маселе ошол бизден баягы ротация деп коет, 5 жыл ротация кылып турат. Эми чоңдорго жакшы иштеген, жаман иштегендерди руководство өзлөрү чечип, бизде коллегиально чечет. Бизден деле мисалы ушундай хозяйственный субъектилерде өтө эле начар иштеп, каралбай кетип, тамак ашы тиңдемде болгондо эле алмаштырып түрлөр болбосо, бизде мына акыркы жылдары ушул жерде өзүнүн иштеп аткан бир өзүбүздүн байкебиз ошол полковник иштеген.
Талап Осмонов деген, ал бул жерде 8 жыл иштеди. Андан кийинки мына Эдил Алаков иштеди, ал да 3 жыл иштеди. Андагы баягы семейный эмеге жарашыктуу Бишкекке которуп үйдү. Эми келерки пландарыбызды айтсак, эми келерки пландарда мен ойлоп атам 1-2-3 жылда биз муну жекеле балдар эс алуу жай кылбай, санаторийге айлансакпы деген оюбуз болуп атат. Биз министр келди, жолдош министр келгенден кийин ал киши менен акылдаштык, сүйлөштүк, өзүбүздүн акыл насатыбызды айттык. Ушул грязолеченияларды жасасак болот экен, 5 кабинет ачсак болот экен. Анан ушул сентябрь, октябрь, ноябрларга чейин эрте жаздан баштап кышында ушулардын баарын иштеткенге 2-3 жылдын ичинде мен ойлоп атам, ушул жерде Кудай буйруп туруп турсак, биз толугу менен санаторийге айланып кетерибизге көзүбүз жетип атат да. Ушу бул 3 ай болсо да сиз тарбиялап, өз көзүңүз менен көрүп жаткан биздин келечек урпактарга каалоо тилегиңиз болсо айтыңыз. Эми келечек урпактарга мен кааларым ушу бияка келип эс алгандардын баары өзгөчө жанагы балдар, үйүнөн чыкпай жүргөн балдар, өзгөчө жана эки жакта жүрүп чет жакты көлдү көрбөгөн балдар көп келет экен. Ошолар ушул жакка келип жакшы досторун таап, жакшы тарбия алып, бизде мына жана воспитатель, вожатый дейбиз. Алардын баары педагогдор. Ошолордон келип, баягы ачылбаган гүлдөр ачылып балдардын. Өзүнүн оюн зоокторун көрүп, анан бири-биринин тарбиясын көрүп, анан кандай сыйлаш керек экен, үйдү кандай сыйлаш керек экен, ата-эне деген жок убакта кандай болот экен деп, мына 7 жаштан биз 15-16 жашка чейин алабыз. Өзгөчө могу жашыраак келгендер ата-энесин аябай баркташып, өйдө чоңоюп калгандар үйүндөгү баягы шарттары кандай болот, анан ушу эл менен сүйлөшкөн. Бул келечек урпак, мен ойлойм, ушулар келаткан урпактар биздин Кыргызстанды оңдочу биздин келечектер ушулар болуш керек депчи. Анткени булардын аң сезими, өзүнүн ойлору, пикирлери аябай чоң да. Келаткандарга мындай сүйлөшүп отурсаң да чоң кишидей сүйлөшүп, мындай кылсак болот, мындай жардам берсек болот деп. Жекелекке оюн эмес, булардын ою дагы көп нерселер. Бизде оюндар болот, политик деп, депутатсың деп, ошол убакта эле көрсөк, мен ушул балдардын арасынан келерки депутаттар, президент Кыргызстандын оңдочу балдарды көп көрөм да. Аялда кыздарыбыз да ушундай татыктуу кыздар чоңоюп келатат да. Ушу келаткан ушу 2000ден өйдөнкү урпактар бул абдан жакшы бир талим менен келаткан балдар болуш керек да. Кудай буйруса. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары да биздин ушу келечек урпактарга бир жакшы талим тарбия берип жүрө бериңиздер. Рахмат, сиздерге да рахмат. Аман эсен болуңуздар.